Салам достор, биз бүгүн Кара Чач менен Курманбектин үйүнө келдик. Мыйманга булар 3 ай мурун бизден үй алган болчу. Азыр үйүнө көчүп келип, бизди чайга чакырышты. Рахмат чоң. Сиздер менен бөлүшүп көрсөтөбүз. Кандай үй алышты, эмнеге алышты? 3 комнат. Входная дверь, киргенибизде маңдайда бир комнат, 3 изолированная комната экен. 1, 2, 3. Санузел, раздельный санузел. Санузелдер раздельный экен и полноценная отдельная кухня. Качан алдыңар? Кайсы жылы, кайсы айда? 9 апрелде алдык. Ушул жылы. 2024 жылдын 9 апрелинде. Канча миллион алдыңар? 7 миллион 750 миң. 7 миллион 750 миңге алдыңар. 3 бөлмөлүү Реутовта, Новогиреевага прям на транспорте там 7-8 минут, да? Новогиреева, Новокосиново, экон жак. Новокосиново менен Новогиреевага бирдей эле расстоянияда, маршруткада там 10 мүнөт деп койлу, 10 мүнөттө жетип барат экен. Эң сонун кирпичный 9 этаждуу экен. 7 этажында жайгашкан экен. Балкону квадратный кенден чоң экен, азыр аны дагы көрөсүздөр. Мага кызык болгону материнский капитал менен кемитсем канча жыл кыскарды деп атышат? 17,5 жыл 17,5 жыл кыскарды. кыскарды. 833 миң материнский капитал. 17,5 жылга кыскарды. 2 ай мурун төлөдүңөр. Погашенияга иштеттиңер. Ошондо ипотеканы 3 ай мурун алган болсоңор, 1 айдан кийин материнский капиталды колдондуңар, 17,5 жылга кыскарды. Силер алдыңар эле канча жылга? 30 жылга алганбыз. Азыр калды? 12,5 жылга. 12,5 жыл калды. Кара Чач азыр төрөп, баласы 3 айлык болуп калыптыр. Буюрса, субсидия для многодетных семей, у кого имеется ипотека. 450 миң берет өкмөт тарабынан, аны колдонсоң дагы бир 3 жыл примерно кыскарат. Кече эле 30 жыл калдың эле, уже бүгүн 10 жыл эле калды. Бизде чындыгында элдердин көбүнүн корккон нерсеси бул, 30 жыл алып, 30 жыл бизде комментарийге да жазат да 30 жыл кул болуп жүрөргүлө депчи. Анан ошону окуган адамдар дагы чында эле 30 жыл, 100 миңден төлөймү деген коркунучтар болот экен. На самом деле бул жакта кантип тез жапса болот, эмне кылса болот, силер өзүңөр жолу көп экен. Жолу көп экен. И айтсам болору, 3 комнатанын 2 комнатасын уже квартиранттарга бериптир. 20 миңден 40 миң уже силерге аренда плюс болуп атат да. Буюрса Курманбек буюрса жакшы ниеттерди коюптур. 5 жылдын ичинде жабам деп. Еще параллельно Кыргызстанда стройкам жүрүп атат дейт. Азамат, ушундай сендей кыргыздын жигиттери көп болсун. Келинчегиңи үйдө отургузуп, балдарды көбөйтүп, анан еще үй жай алып, бул чындыгында аябай мындай мактоого татыктуу нерсе. Азаматсың. Кандай жакшы? Жакшы. Өзүңүн үйүңдө кандай экен? Сон. Силер буга чейин деле өзүңөрдүн үйүңөрдө жашап жүргөнсүңөр да. Өзүбүздүн үйдө эмес, квартирант болуп, снимать этип жашап жүргөнбүз. Анан өзүң кухняңда тамак кылган, баары бир башка. Өзүң кожойке. Каалагандай коесуң, каалаган жерге коесуң. Эч ким урушпайт. Өзүң распределение өзүңкү. Бул ремонтко канча акча короттуңар? Ремонтко мен жолдошум билет. Курманбек канча жол короттуң? 250 миңдей кетти примерно. Общий бардыгына да. Бул жерде мен өзүм жана повар болуп иштегендиктен мен өзүм кухняга айрыкча бир аз көбүрөөк көңүл бурдум. Ошого бул жердин ремонту бир аз жакшы каралбай калган эле болчу. Азыр бул жер полный эле мындай с нуля болду да, мындай айткандачы. Полный баарын ыргытып, баарын жаңы алып келип койдук. Өзүбүз дагы устачылыкта кичине жүрүп калганыбыздан шерик алып эле өзүбүз көбүнчө ошого арзан түштү деп ойлойм. Ремонтко 250 миңдей кетти деп атасың. Анын ичинде кухонный гарнитур бармы, вытяжка бар, газовая колонка, столешница, холодильник, кафель, стены, раковина,
эшиктер бүт эшиктерин жаңы алып сайдылым. Эшиктер санузелдердин дагы эшиктери жаңы. Бүт баары калып турат. Комнатанын эшиги. Полдоруна чейин баары жаңы. Бүт эшиктер жок болчу да. Полный эшиктерин жаңы койдук. Азыр дагы бир-эки алына турган нерселери бар эми ал жерлерде. Мурда деген бул комнатадан проходной болчу. Бул жер зал проходной болчу. Сразу наракка кирип кетчү. Азыр сен изолировать этип 3 отдельный комната кылып койдуң. Могу стенканы тостук, эшик койдук. Могу дубалды тостук, эшикти койдуң. И бул жакка өзүңө отдельный спальня кылып бөлүп алдың. Сонун коркпой эле алдыңбы? Ремонту жок экен, анан ремонту менен алат элем дегендей. Жок. Ремонту менен кыйла көп акчага түшүп калышын мен сездим. Андан көрө биз өзүбүз эле кылганыбыз оңго деп чечтик да. Сонун. Ошо ремонттучу. Сонун. Азыр, например, ушундай ремонту менен алган болсок, жок дегенде миллион кымбат алат эле. Балким 10 миллионго түшүп кала эле бул квартирачы. Ошого ремонтун өзүбүз кылганыбыз оңго деп. Сонун, карачы. Имамы аябай жакканы балконуңар өзүнчө эле бир комната келгенен. Балкон. Квадратный, чоң сонун балкон экен. 250 миң ремонт үчүн бул андай чоң эмес, тем более анын ичинде техникалар дагы кирип атат. Приживание Москвада, негизи Россияда эмнеси мага жагат? Любой кошелекко тапсаң болот да. Любой бюджетке тапсаң болот. Канча суммага расчет кылсаң ошончо монтип сонун кылып ремонт кылып сонун техникаларды алып эше молодцы. Бизге ошол 250 миң көбүнчө ошол кухня менен анан мол комнатага коридорду жасадык. Мына эме цветин өзгөртүпчү. Сонун ремонту жок, кыйналып калам дегендер үчүн наоборот жандай акчам жок, кыйналам дегендер наоборот ремонту жок алып туруп өзү ремонт кылган выгодныйраак. Ошол выгодный экен кыйла эле. Себеби арзаныраак алат, төлөм азыраак болот и ремонтко андай деле көп сарптабаса болот экен. Келиңиздер чайдан алып, чай көтөрүп келиңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Караңыздар азыр. Инглизче Бойдокпу? Студентке окуйт биякта. Бирок көп ойлошот да. Силер деле 3 жыл ойлонуп жүрдүңөр, ошо 30 жыл алып төлөймү деп ойлонуп жүрдүңөр да. Ошо. В основном да. Көпчүлүк ошондон ала албайт да. Ошондой эле. Зато бул жакта башка жолдору бар. Кандай досрочно жапса, кандай выгода боло турганын көп билбей калышат да. Башынан өткөндөр анан айтасыңар да, мен алдым эле 3 жыл мурун эле ала бериптирмин деп, 3 жыл мурун процентный ставкалар 8 эле азыр дегендей болду да. Биз азыр деле өкүнүп атабыз, что башында эле ала бербептирбиз. Но силер все равно жакшы алып калдыңар. Жетишип калдыңар, процентный ставкалар более-менее болгон. Буну билгенде 5 жыл мурда эле аракет кылмакпыз да. Үнчү, баардыгы убак сааты чыкканда деп коет го. Азыр уже биз клиенттерибиздин баары эле ушундай бирөө алганда уже экинчисин ойлоно башташат. Азыр сенин ипотека менен дагы экинчисин деп сөз баштап атпайбы? Буюрса, бул биринчиси болсун, андан кийинки чоң-чоң жакшы үйлөрдү алгыла, көп үй болгула. Сиздердин колдооңуздар менен ушунчалык ушундай квартираларды алып отурабыз. Чоң рахмат сиздерге, Алла ыраазы болсун. Куш келипсиздер. Ишиңиздерге ийгилик, баарыңыздарга ушундай аман Алла ыраазы болсун. Ушундай кыргыздардын баарын үйлүү кылып атасыздар. Көпчүлүгүнө үмүт кошуп атасыздар. Ошо үйдү алгандан кийин уже жылдызы жанып, дальнейшем уже көз жетип калат да көп нерсени кылгангачы. Сезилдиби ошол нерсе өзүңө да? Уже дальнейшем уже биз, значит, ата болуп, үйлүү болдук, значит, дальше алып кетиш керек экен деп дагы да жанталашып калышат. Ошого сиздерге чоң рахмат, ушунчалык күч кубат болуп, алып берип, баардык жагын жаап берип атасыздар. Алла ыраазы болсун сиздерден. Баардык жамаатыңыздарга. Рахмат. Ошо куш келипсиздер. Баарыңыздарга. Комментарийге жазып, лайкты басып, досуңар менен бөлүшүп, анан өз оюңарды айтып кеткиле. Bereket bolsun.